урматтуу мекендештер, эмне үчүн лайк бас деп көп суранабыз да, көптөргө кызык экен. Лайк басса силерге кандай пайда депчи. Ошол боюнча силерге кичине маалымат берип коеюн. Лайк басканда бизге кандай пайда, сиздерге кандай пайдасы бар. Кичине убактыңыздарды бөлүп видеону айына чейин угуп коюңуздар, силерге да пайдалуу ролик болот, Кудай буйрса. Мага көп чалышат да. Баягы квартирага барсам сатылып кетиптир, сен чыгарган, же болбосо участокко барсам сатылып кетиптир, же тамга барсам сатылып кетиптир деп көп чалышат. Ошону мага чыгараардан астын, реклама кылаардан астын мага чалып койбойсуңбу, номеримди жазып койчу, мен бары ала калайын деп көптөр чалат да. Мен айтам, байке, сиз биздин каналга катталгансызбы, ошол жакты карап турсаңыз, чыкканда эле чала коесуз, бара коесуз десем, мен катталгам, бирок мен кеч көрүп калып атпаймынбы дейт да. Ошон үчүн айтып атабыз да, туугандар, эгер сиздер лайк бассаңыздар, сиздерге кандай пайда? Биздин чыгарган видеолорго жакса деле, жакпаса деле, мисалы сиз там издеп жүрсөңүз, башка нерсе чыкса, ага деле лайк басып кое берсеңиздер, туугандар, макул YouTube болсун, макул TikTok, макул Instagram болсун, ошол бир комментарий калтырып, лайк басып, реакция жазасаңыздар, ошол канал сиздерге биринчилерден болуп уведомление жеткирип турат. Сиздер менен иштеш кызык болот аларга. Реакция жазабайсыздар, лайк баспайсыздар, сиздерге уведомление барбай калат. Барып сиздер катталган болосуздар, бирок сиздерге уведомление жеткирбей калат. Мисалы сиздин үйүңүзгө улам эле бир адам бир нерсе сатып бара берсе, көрүп коесуз, албайсыз, бирок ал адам ойлоп калат да, бул албайт деле депчи. Ошондой бул боттор иштейт бул соцсеттерде дагы. Сиздер реакция жазабасаңыздар, ошо сиздерге жеткирбей баштайт. Бул реакция жазабайт, буга кызыгы жок деген нерсени калтырып коесуздар да. Ошон үчүн биз көп суранып атабыз, лайк басып коюңуздар депчи. Биз лайк бассаңыздар, бизге кандай пайда? Ошол боттор мындай ойлонот да. Баягы бул адамдын роликтери башкаларга кызыктуу деген аларга ой келет дагы, бизге дагы иштешкенге аларга кызыктар пайда болот. Ошон үчүн сиздерге да пайда болот, бизге да пайда болот. Урматтуу мекендештер, лайкты аябаңыздарчы. Ошол кыйын деле эмес да, оор деле эмес. Мындай колдун сүрөтүн мындай басып коесуздар да. Бир колдоо жакшы каалоо айтып коюңуздар, туугандар. Бул да мен талас үчүн чоң кылган чоң салымым да. Ушундай рекламный канал издеп канча жыл кыйналдык да. Мына бүгүн биз иштегенден баштап караңыздар, канча деген үйлөр сатылып атат, канча деген участоктор, квартиралар сатылып атат. Мынакей мигрант болуп жүргөн адамдарга да канчалык жеңил болуп атат да. Алыста жүрүп бул жактан обзор үй болсун, участок болсун, сиздерге колубуздан келишинче түшүнүктүү кылып тартып берип атабыз да. Ошого бир мындай бир каалоо тилек айтып, мейли SMS жазбасаңыздар да, лайк басып койсоңуздар да. Просмотрлар болот, карасаң эч кандай лайк жок да. Ошол эми таң калам, же түшүнбөйбү адамдар лайк басканды, же ичтерин тартып баспай коебу, мен түшүнбөйм да. Ошонун эмне кыйыны бар? Ошону туугандар, таластан ушундай блогер болуп иштеп атабыз, бир колдоп койсоңуздар, башка региондордо ушундай чыккан блогерлердин баары колдоп, лайктардан басып, группаларга жөнөтүп ушундай кылат экен да. Таластан чыгып мынакей кызмат кылып атабыз. Мындай бир жакшы реакция жазабай атасыздар, туугандар. Келиңиздер, мен сиздер канча лайк басып, канча каалоо тилек жазып, реакция калтырсаңыздар, мага да дем берет, мага да мотивация берет да. Ошондо бир эсиңиздерге салып коюңуздар. Ушул видеого да бир лайк басып көрүңүздөрчү, бир көрөлү, туугандар. Кичине мотивация да керек да бизге.